Өлкө боюнча 448 шаардык жана айылдык кеңештерге шайлоо болот. Анын ичинде 28 шаардык, 420 айылдык кеңешке депутаттар шайланат. Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринде шайлоо өзгөчө атаандаштыкта өтөт. Бүгүнкү күндө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына 26 партия арызын берди. Алардын ичинен 16 партия шайлоо фондун ачып, каражат сала баштады. Финансы боюнча каттоодон өткөзгөндөн кийин 5 күн ичинде шайлоо фондун ачыш керек да. Бул баягы счет ачып, банктан ошол фонд формировать этиш керек. Анан ошол фонддон короткон каражаттардын баарын баягы канцтоварлар болобу, съезд өткөзгөнгө, баягы арендасы болобу, баары ошол фонд аркылуу кетиш керек да. Жакын арада штаб түзүлсө, ошол штабтын баарын чакырып, мэриянын астындагы структурный подразделениянын баарын чакырып, мамлекеттик кандай подразделениялар баарын чогултуп, шаардык прокуратура менен Ички иштер министрлиги, коопсуздук комитеттин өкүлү менен баарыбыз отуруп сүйлөшөбүз да, баягы административдик ресурс болбосун. Анан кийин талапкерлер добуш сатып албасын депчи, элибизди бузбасын деп. Айрымдар шайлоого ат салышып жаткан партияларды сынга алууда. Кыргызстан коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев саясий бирикмелерди партия эмес эле шайлоого даярданган топ деп сыпаттады. Себеби аларда талаптагыдай өз программасы, идеологиясы, максаттары, ички тартиби бекитилген эмес. Учурда саясаттагы мурдатан оорду бар беделдүү партиялар жокко эсе. Алардын тизмеси ар бир келген шайлоо сайын өзгөрүп турганы саясий туруксуздукка шарт түзүүдө деген пикирлер айтылууда. Демек ал кишилердин максаты бир. Төшүнө депутаттык мандат илип коем, анан кол тийбестикке ээ болом, анан өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды коргоем деген максат көрүнүп турат да. Айрыкча айтып кетейин, мына ишкерлер айла жоктугунан бир жагынан, экинчи жагынан биздин мына экономиканын мыйзам кыйшыктыгынан алар айла жоктугунан депутаттыкка барат. Себеби депутат болгондон кийин каалайбы, алардын ишмердүүлүгүнө көмөк көрүлөт да. Айрым министрлер булардын текшерүүдөн баш тартат же тоскоолдук кылбайт. Ошондуктан бул биздин коомдо бир аз башкача болуп калды. Классикалык түрүндөгү саясий партия бизде жок да. Учурда коомчулукта айрым партияларга жек көрүүлөр күчөп барат. Себеби көпчүлүк партиялар мүчөлүккө акчасына карап, калк арасында кадыр баркы жок, сыйга татыксыз саясатчыларды кошуп алган. Мындан улам шайлоого акчалуулар гана катыша алат деген пикир калыптанган. Андыктан партиялар тууралуу мыйзамды жана шайлоо механизмдерин өзгөртүү зарылдыгы айтылууда. Бар эле шайлоого келгенде шаардын четинде курчап турган мына 54төн ашык жаңы конуштар бар. Ошолорду көрсө жүгүрүшөт. Анткени ал жакта ички түзүлүш өтө оор, анан ошолорду өнүктүрүүнүн бир механизмдерин айтышат. Жолдорго кичине шагыл төгө коюшат, да бирдеме кылат. Ошо менен ура менен шайланып кетет. Бүт ошо менен унутулат. Кайра дагы 4 жыл 5 жыл баягы жолдун баары баткак болот. Кайра эле баягы жарды бойдон калат. Программа, идея менен чыккан азыр бизде толук кандуу партия жок. Ошон үчүн бул нерсе кайталана берет. Ошон үчүн бул партиялардын системасын оңдош үчүн партиялар, саясий партиялар жөнүндө мыйзам оңолуш керек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдыда күтүлүп жаткан парламенттик шайлоого карата даярдык дешет эксперттер. Андыктан бул ирет добуш берүү өнөктүгүн сапаттуу өткөрүү өлкөнүн туруктуулугуна жол ачат. Клара Кудайбергенова, Аскар Шашаналиев, 7 канал, Бишкек.